Бля, мына кыргызстанскийди караң. Паспорттор, бля, тажиктерге кыргызстанский паспорт. Жаңы экен бардыгы. Доставка алып кеттим. Интернетте чет элдик жарандарга кыргыз паспортторун жеткирип жаткан айдоочунун видеосу тарады. Министрликтин жообу. Буга чейин соц тармактарда айдоочу кыргыз жарандарынын паспортторун коңшу өлкөгө жеткирип берип жатканы боюнча видео тараган. Видеодо көрсөтүлгөн паспорттор жарактуу эмес экендигин жана алар берилген паспорттун реестеринде жок экендигин санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Видеодогу паспорттор жараксыз жана берилген паспорттордун реестеринде жок. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталында да паспорт жок деген жооп алынды. Ошондуктан аларды жасалма деп айтууга болот. Жасалма документтерди берүү фактыларын текшерүү боюнча тиешелүү органдарга кайрылабыз деп айтылат билдирүүдө. Маалыматта кабарлангандай, видеодогу көрсөтүлгөн паспорттор адистер тарабынан изилдөөгө алынып, жеке маалыматтардын жок экендиги, сүрөттөрдүн, коргоочу элементтердин туура эместиги байкалган. Булак супер кежи. Аялдын эти арзандап, койдун эти кымбаттады деген имамдын сөзү талкууга түштү. Эттин басы асмандын башы дегендер четтен табылат. Качан кымбаттайт билесизби? Сиз жашаган аймакта аялдын эти арзандай баштаганда. Бул тууралуу дин кызматкери Садыбакас Доолов айтып чыкты. Аялдардын эти арзандап, жоон санын кадыресе эле бармагындай кылып көрсөтүп басып калса, аксакал өзүнө чакырып, жап алдагы жериңди, уялбайсыңбы? Кандай бети жок кызсың, кимдин кызысың деп ата-энесин дарегин издебеген себептен аялдардын эти арзандады. Аялдын эти арзандаган себептүү базардагы койдун эти кымбаттады деди ал. Булак сереп кежи. Басы асмандын башы таң көрө дегендер четтен табылат. Качан кымбаттайт? Билесизби? Качан сиз жашаган аймакта аялдардын эти арзандай баштаса, аялдардын эти арзандап, жоон санын кадыресе эле бармагындай же колундагы эле көрсөтүп басып калса, намыска келип бир аксакал, "Өө кагылай, бери келчи, кимдин кызсың? Жап мына этегиңди. Узартпайсыңбы? Уялбайсыңбы? Кандай бети жок немесиң? Кимдин кызы бул?" деп ата-энелерин даректештирбеген аталардын себебинен аялдардын эти арзандады. Аялдардын эти арзандаган себептүү базардагы койдун эти кымбаттады. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы курбусу уур тепкиге алган кыз каза болду делген маалымат жалган. Буга чейин Жалал Абад мэриясынын алдындагы бир кыз экинчи кызды уур тепкиге алган видео тараган. Көп өтпөй ошол эле соц тармакта сабалган кыз каза болду деген маалыматтар тарап баштаган. Бул окуя боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымат таратып, анда ал кыз каза болбогонун жана бул иш боюнча кылмыш иши козголбогонун билдирди. Бул окуя 7-июнда Жалал Абад шаарында болгон. Бул факты каттоого алынып, бирок кыздар курбу болгондугун айтып, сабалды делген кыз эч кимге доосу жок экенин айткан. Мындан улам иш өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми интернеттеги кыз каза болуп калды делген маалымат калп. Себеби буга чейин күйөөсү аялын уруп, ал каза болуп калган. Маркумду жерге берип жатканда ыйлаган аялдын видеосун кесип алып, берки окуяга чаптап, ал соц тармактарга тарап кеткен. Бирок бул эки башка окуя деди маалымат катчы. Булак супер кежи. 3 баласы келинчеги болгонун жашырып жүрөт. Депутат Эрулан Көкулов ал тууралуу сөз тараткан аялдан далил талап кылды. Facebook колдонуучусу Замира Мамбетова Несахар берүүсүнүн негиздөөчүсү, жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкуловду 3 баласы келинчеги бар экенине карабай бойдокмун деп, Бардар үй бүлөдөгү депутат айымга үйлөнүүгө аракет кылып жүрөт. Элиткада бир эмес, 2 батири болгонуна карабай, ата-энем кепедей үйдө турушат деп, депутаттарга тиешелүү батирге кирүү үчүн Несахар долбоорун аралаштырып коркутуп жүрөт деген өңүттө билдирүү калтырган. Эрулан Көкулов кече 5-июль күнү тартуучу топ менен жогорудагы сөздөрдү тараткан аялга жолугуп, айткан сөздөрүн далилдеп берүүсүн талап кылды. Менин элиткада батирим болуп, ага Умар Дадановду жайгаштырып койгонум чын болсо, анда кайсыл даректе экен, айтыңызчы дегенде ал аял азыр көрсөтөм дегени менен бир да далил көрсөтө алган эмес.
Алгач 3 балаңды, жубайыңды эмнеге жашырасың деп кайра 3 балаңды жубайың жакында төрөгөнү калды деп сөздөрүнөн адашканын көрүүгө болот. Депутат апасына чалып, жеке жашоосуна байланыштуу маалыматтарды тактаткан. Апасынын айтымында Эрулан Көкөлов Несахар долбоору чыкканга чейин ажырашкан. Булак Серепкежи. Төө ашуудагы туннелде 8-июлга чейин унаа кыймылына чектөө киргизилет. 6-июлдан 8-июлга чейин төө ашуусундагы туннелде унаалардын өтөсүнө чектөө киргизилет. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда бул күйүп кеткен электр кабелин алмаштыруу иштери менен байланыштуу. Эске салсак 5-июлда ашууда кырсык болгон. Lexus 470 үлгүсүндөгү жол тандабас Көлбаев атындагы туннелдин 1250 метринде күйүп кеткен. Унаанын ичинде адам болгон. Алар жабыркаган эмес. Туннелдеги кырдаалдан улам электр жарыгы өчүрүлгөн. Булак Серепкежи. 13 жашар кыздын зордукталышы. Активист митингге чыкты. Бүгүн 6-июлда өкмөт үйүнүн алдында жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров 13 жашар кыздын 2 милиция кызматкери тарабынан зордукталганы боюнча нааразычылык акциясына чыкты. Өндүрүш Токтонасыров министр Улан Язбековдун жана президент Садыр Жапаровдун кыздарга жана аялдарга болгон зордук зомбулукка реакция кылбаганына нааразы экендигин билдирди. Зордукчул милиционерлер камалсын деген жазуусу бар плакатты көтөрүп чыккан активист Ички иштер министрлигинин башчысы отставкага кетиши керек деп эсептейт. Буга чейин өлкө башчынын басма сөз кызматы балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Айсел Чынбаева 13 жашар кызга карата зомбулук жасалган чуулгандуу иштин жүрүшүнө баам салып жаткандыгын билдирген. Булак репортер Кежи. Дордой базарында 42 контейнери 9 павильон өрттөндү. 5-июль күнү Дордой базарында чыккан өрттүн кесепетинен 42 контейнер, 9 павильон, тез тамактануучу жай күйгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Өрт жалпы 1000 чарчы метр аянтты каптаган. Анын кесепетинен 2 адам түтүнгө уланып, номер 4-шаардык ооруканага жеткирилген. Учурда өрттүн себептери такталууда. Булак бара келди. Акыркы сабак сериалынын баш каармандары жакында баш кошорун маалымдашты. Бул тууралуу алар өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу билдиришкен. Анда аталган сериалда башкы каарман Урматтын ролун жараткан Кутман Айылчиев, сериалдагы өнөктөшү Акияна Урматбектин Перинин ролун аткарган колун сураган. Ал эми Акияна Урматбек өзүнүн баракчасына жакында үй бүлө болобуз деп жазган. Эскерте кетсек, режиссер Руслан Акундун Акыркы сабак сериалы 2021 жылы экранга чыгып, тез арада көрүүчүлөр арасында популярдуулукка ээ болгон. Ош базары менен Сумдун жанына жер астынан өтчү өтмө курулат. Үстүздөгү жылдын 1-сентябрына чейин Бишкек шаарынын эл көп жүргөн жерине 2 жер астынан өткөн өтмө курулат. Бул туурасында кала мэри Эмил Абдыкадыров билдирди. Өтмөктөрдүн бири Чүй проспектиси менен Шопоков көчөсүнүн келсилишинде курулат. Ал эми экинчиси Чүй проспектиси менен Бейшеналиева көчөсүнүн кошулган жеринде ачылат. Мэр бул боюнча сметалык долбоорлоо документтери даярдалып бүткөнүн белгиледи. Булак Спутник Кежи. Элчи Улукбек Марипов ажылыкка барган кыргызстандыктардан кабар алды. Кыргызстандын Сауд Аравия падышалыгындагы элчиси Улукбек Марипов ажылык милдетин өтөө үчүн Ыйык Мекке шаарына барган кыргызстандык ажылардан кабар алды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жолугушууга ажылыкты уюштуруу штабынын жетекчиси Абибилла Ажы Кадырбердиев жана штаб кызматкерлери катышты. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ажылык ибадатыңыздарды Алла Таала кабыл кылып, мекенибизге аман-эсен жетип алыңыздар. Ыйык жайлардан мамлекетибиз, элибиз үчүн дагы дуа кылыңыздар, деди Улукбек Марипов. Ал эми мекендештер кабар алып келгени үчүн элчиге ыраазычылык билдиришти. Булак Кабар Кежи.